Жазга жакын Ысык көл райондук суу чарба башкармалыгынын иши кызып, дыйкан фермерлерди суга суусу менен сапаттуу жана өз убагында камсыз кылуу максаты менен каналдар тазалана баштады. Таш менен таштанды баскан суу каналдарын тазалоо оңой ултуң иш эмес. Жумуштун көбү жамааттын жапа-тырмак киришүүсү менен аткарылып келчү. Былтыр келген жаңы техника жүктү бир топ жеңилдетип, иш илгерилеп олтурат. Суу чарба кызматкерлеринин негизги максаты эгин талааларын суу менен камсыз кылуучу каналдарды тазалап, элеттик элди сугат суусу менен убагында үзгүлтүксүз камсыз кылуу. Садыр аймагында жайгашкан ушу 3-чү чыгыш каналы. Ушу механикалык тазалоо иштери башталган ушу 3-чү чыгыш каналына. Бул 3-чү чыгыш каналы менен 1,5 миң гектар жер суу ичет. Ушу союз убагынан бери ушу каналдар каралбай, тазаланбай калды эле. Мына жаңы техникалардын келгенине байланыштуу былтыр келген жаңы ушу техникалар, экскаваторлор. Ушу мына быйыл февралдын 16-сында баштап ушу механическаны баштадык, ушу Кудай буйрса. Канал жайы менен тоодон аккан суудан ташка толуп, кээде жайылып аккан суу четин жырып кетет. Аны убагында калыбына келтирбесе, суу ылдый талааны көздөй кетпей, ошол чети кеткен жерде жайылып толо берет. Бул канал негизи уклон болуп кетиш керек, суу башылды ягыш керек да. Анан кээ бир жерлерде обратный уклон болуп, суу артка теп, занос толуп калат да каналдын ичине. Суу анан потеряга кетип калат. Ошон үчүн биз экскаваторго биз казып келатат, биз даярдап берип атабыз. Кайсы жерде казыш керек. Ошо сууну ылдый уровень өзүнүн угуна салыш керек да. Ысык көл районунда жалпы суу баскан 32.491 гектар аянт бар. Анын ичинен айдоо аянты 25.443 гектар. Бул аянттар сугат суу менен чарба аралык, ички чарбалык маанидеги сугат тармактары менен камсыз болуп, сугат иштери жүргүзүлөт. Жалпысынан Ысык көл району боюнча 823 километр ички чарбалык жана чарба аралык каналдар бар. 2 жыл мурун биздин башкармалык 92 километр канал тейлеп келсе, 2024 жылдан баштап биз 408 километр канал тейлеп келип атабыз. Биздин райондо 20 БСР, 2 БДР бар. Мунун 13 БСР биздин башкармалык тейлейт. 326 гидротехникалык курулмалар бар. Бул курулмаларды дагы суу чарба башкармалыгы тейлеп келет. Райондун суу таңкыстыгын жоюу максатта ири долбоорлор ишке ашыруу алдында турат. Сууну үнөмдүү пайдалануу үчүн сугатта жамгыр техникасын колдонуу каралды. Биздин Ысык көл областы толугу менен суу үнөмдөөчү технологияларга өтүү тапшырылган. Ошол тапшырманы аткаруу максатта Сары Камыш айылында, Ысык көл районундагы Тамчы Тор айгыр айыл аймагына караштуу 363 гектар үлүш жерлерге автоматташтырылган тамчылатып, жамгырлатып сугаруу системаларын орнотуу жана 11 километр болгон негизги магистралдык трассаны куруп берүү долбоору Кыргыз суу долбоор ишканасы тарабынан жасалып, бүгүнкү күнү бул долбоор дагы ошо мамлекеттик экспертизадан өтүү алдында турат. Бул долбоор ишке аша турган болсо, ошо Сары Камыш айылындагы 363 гектар жерге тамчылатып, жамгырлатып сугаруунун автоматташтырылган түрү киргизилмекчи. Андан сырткары Ысык көл райондук суу чарба башкармалыгы тарабынан 2026 жылга 5000 метр аралыкта санитардык кыюуларды жүргүзүү мерчемделип, иш кызуу аткарылууда.